Урматтуу момун мусулман бир тууганым, умра сапарына жакындарыңыз менен барууну көксөп жүрсөңүз, сиз үчүн өтө пайдалуу сунуш бар. Биздин тажрыйба сиздердин кичи ажылыкты эрежеси менен так аткарып келүүнүн кепили боло алат. Биз менен каражатыңызды бери канча үнөмдөйсүз? Анткени бизде гана билет басы болгону $1180. Эң негизгиси керектелүүчү документтериңизди өзүбүз бүтүрөбүз. Сиз болгону загран паспортту бересиз. Бул бар эмес. Ихрам кийими, умра китеби, аялдар үчүн жоолук, шилет, сумка, жайнамаз жана замзам сууларын белек аласыз. Умрада жол баштоочунун илими, тил билүүсү эң керек. Ал эми сиздерди баштап барган инсан бул критерийлердин баарына жооп берген. Көпчүлүк тааныган дамла Санжар Тыныбек уулу. Учуу күнү 16 май, андыктан жазылууга шашылыңыздар. Орундар чектелүү. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Урматтуу жамаат, Аллах насип кылган болсо, биздин умра сапарыбыздагы умра ибадаттарыбызды аткаруу менен бирге Мекке шаарында зыяраттарга бисмилла Аллах насип кылып чыктык. Мекке зыяраты ушул нерселерден турат. Биз азыр ажылык амалында кайсы жерлерге барылса, ошол жерлердин бардыгына барабыз иншалла. Жана ошондой эле Меккедеги кандай жерлер болгон болсо, зыярат кылуу зарыл болгон жерлер болсо, ошонун бардыгына барабыз. Ал кайсы жерлерге барууну айтуудан мурда бисмилла деп туруп Мекке шаарынын жайында айтайлы. Ва хазал баладил амин. Аллах таала бул шаарга ант деп айткан. Бул тынч шаарга ант деп. Мекке шаары тынч шаар болуп эсептелинген. Тынчтыгын сиздер билесиздер. Ал-Харам. Бул жерде ушул Ал-Харам мечити жана Ал-Харам территориясы, тагыраак айтканда чеги ушул жерде. Азыр сөз ордуна келгенде мына айтайлым, биз азыр светофор алдында турабыз. Алдыңыздарды түз карасаңыздар, алдыңызда да ушул жамарат. Жамарат да шайтанга таш атылат го. Ушул биздин алдыбызда. Биз жашаган мына Рамада мейманканасы ажылык учурунда жалаң жөө басыла турган орун. Ажылар ушул биздин жер менен жөө мындай мина жака өтүп кетишет. Алдыбызда турган ушул жамарат. Дээрлик биздин жатаканабыздан ушул шайтанга таш аткан жер мина өрөөнүнө, жамаратка ушунчалык деңгээлдеги жакын. Азыр иншалла дагы жанынан өтөбүз. Бул көчөнү андан кийин нары жактан келген Азизия көчөсүн ажылыкта жөө жүрүүчү көчөлөр деп аталат. Азыр биз эң биринчи бара турган жерибиз Саур үңкүрү. Саур үңкүрү билесиздер, тарыхта пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям Мекке шаарынан Мекке эли исламды толук колдобогондугу себептүү кысым көрсөтүп, акыры пайгамбарыбызды өлүм жазасына тартууга камынганда Аллахтан буйрук келип, Мадинага карап хижрат кылып жөнөгөн. Хижрат кылып жөнөгөндө токтогон жер Саур үңкүрү. Азыр ошол жерге иншалла барабыз. Ал эми ар бир жерди өз ордунда айтып кетүү милдет. Биз бир аз сөздү программадан чыгып айтып атабыз. Мына азыр биз басып өтүп аткан жер Ал-Харам чегинде. Ал-Харам билесиздер, бул жерде башка жерде тыюу салынбаган, уруксат болгон нерселер бул жерде арам кылынган. Ошондуктан Ал-Харам. Ал-Харам дегени ыйык деген маани. Кайсыл нерсе ыйык болуп, ошол жерде туура эмес иштерди аткаруу тыюу салынса, ошол нерсени харам деп коет. Биз Ал-Харам территориясында чегинде кетип атабыз. Мына Алла насип кылган экен, жатаканабыздан, ушул биз турган гостиницадан бир аз эле жүрбөстөн мына ол жерге ал жамаратка, шайтанга таш аткан жерге жакындап калдык. Ушул жерден жолубузду улай өтүп кетебиз. Бул жерде айта турган нерсе, мына оң кол тарапта тушты карасаңыздар, сары бир кичи мечит турат. Караңыздар. Бул мечиттин аты Масжидул Акаба деп коет. Акаба деген антташуу мечити. Бул мечит ажылыкка Мадина эли келип туруп, ошол ажылык учурунда пайгамбарыбызга келип, "Я Расулулла, биз исламды кабыл алдык. Биз менен Мадинага кетүүңүздү суранабыз. Биз бала чакабызды кандай коргосок ошондой коргойбуз" деп ант берген.
ант ташуу орду ушул жерде болгон. Мына алдыбыздагы 3 блок шайтанга таш ата турган жер болсо, ошонун астында ушул сары мечит турат, оң кол тарапта. Ушул жерде ант ташуу болгон, Акаба ант ташысы болгон. Бул кийин Абдулла ибн Масудтун доорунда курулган, азыркы салынган ушул дуалдары ошол тарыхта 13 жылдан бери турган эски мечит. Эми сиздердин назарыңыздарды алдыга каратсак, мына бул алдыбызда турган биринчи чоң здание бул Акаба, баягы таш атуунун чоң таш деп коет. Тагыраак айтканда Ибрахим алейхиссаламга шайтан азгырык айтканда, шайтанга карап таш аткан. Аллах Таала Ибрахим алейхиссаламдын кылган ишин жактырып, ушул ишти биз үчүн важып кылып койду. Ажылык учурунда ушул жерде таш атуу важып амалдардын бири. Кимде ким таш атпаса, анын өзүнүн жазасы бар, бир кой сойгонго барабар болгон. Ушул жерде таш атуу важып эсептелинет. Экинчи таш атуу наркы блогунда. Ал Исмаил алейхиссаламга азгырганда таш аткан. Албетте күндөр бөлөк болгон, бирок орундары ушул жерде болгон. Үчүнчүсү ушул Ибрахим алейхиссаламдын аялы Хажарга азгырык келгенде таш аткан. Бирок азыр бул жерде шайтанга таш атканда, шайтанга тиет деген сөздөн алыс болобуз. Бул жер болгону Ибрахим алейхиссалам менен Ибрахим алейхиссаламдын үй бүлөсү Аллахка кынтыксыз моюн сунгандыгы үчүн, кылган амалын Аллах Таалага жаккандыгы үчүн Аллах Таала бул амалды баарыбызга важып кылып койду. Кыяматка чейинки мусулмандардын кыла турган иштерин важып кылып койду. Мына ошентип сөз ара жолду карай турган болсок, мына сол кол тараптан карасаңыздар, жанаттан бери көрүп келесиздер, палаткалар турат, чатырлар турат. Ичинде кондиционер жасалынган чатырлар. Бул жер Мина өрөнү деп коет. Ушул жерден башталат деги. Чек жанагы Акаба мечитинен баштап, ошо азыр биз наркы жагын өтүп кетебиз, Муздалифа чегине чейин Мина өрөнү дейт. Мина өрөнү бул жерде элдер бир жылда бир эле жолу, тагыраак айтканда 5 эле күн жашайт ажылык учурунда. Мына бул чатырлардын бардыгы ушул ремонтту башка нерседе кылынат, быйылкы ажылыкка даярдануу бир жылда 5 эле күн жашалат. Ушул жерде биздин ажыларыбыз, ажаталарыбыз, бизден мурдагы өтүп кеткендер, мурда кылымдан бери ушул жерлерде жашашат. Ажылык учурунда жатаканаларынан ташта чыгып, 5 күн бою ибадатта эхрам кийип ушул жерде жашашат. 5 күн бою дегени Тарвия күнү, Зулхиджанын 7-синен 8-ине өткөн күнү бул жака келип жатышат. 9-унда Арафатка чыгып кетишет, азыр Арафатка чыгабыз. Ошол эле маалда 10-уна өткөн маалда Арафаттан бери кайтат, кайра эле ушул Минага келип туруп, жайланышып, жамаратка келип таш атат. Ушул таш атуу менен калган 3 күнүн толуктайт. Ал арада ылдыйга Ал-Харамга түшүп туруп, таваф менен ажылыкты бүтүрүшөт. Ушул жерде жашагандар көбүнчө жөө барып туруп, биз жашаган жатакананын жанынан жөө өтүп барып туруп, Ал-Харамга таваф кылып, кайра жөө берки жака кайтышат көбүнчө. Себеби ал жолдор жабылат, жалаң гана жөө адамдар баса турган кылып. Мына Мина өрөнү дээрлик 4 миллион адамды батыра турган өрөн. Мына оң кол тарап дээрлик башталышы десек болот, эң чек ошол жамараттын таш ата турган жамараттын арт жагы болсо, мол жагы мына көз көрүнбөгөнгө чейин, Муздалифанын чегине чейин бар. Биздин Кыргызстан мамлекетиндегилер үчүн 143-чү блок ушул бизге каралат. Ушул сол кол тарапка кыйла баскан жакта. 143 дайым Кыргызстанга берилет. Биз билгенден бир 15-20 жылдан бери ошондой Кыргызстанга берилип турган жер ошол. Ал эми азыр биз жол улай Саур үңкүрүнө карап жөнөдүк. Биз Саур үңкүрү жөнүндө жеткенге чейин айтсак, маалыматыбыз толук болгонго аракет кылабыз. Мина жамарат жөнүндө айтканыбыздын себеби биз жол катары көрсөтүп өтүү көбүрөөк түшүнүктүүрөөк болот. Ошондуктан Мина тууралуу бир кыскача айттык. Насип кылган болсо, кайра кайтканда дагы бир сыр айтабыз. Азыр биз жол тарттык. Жол тартканда Меккенин түштүк тарабына карап, Мекке шаарынын түштүк тарабына карап бастык. Тагыраак айтканда, бул биз жүздөнгөн жак Мадинага карай жол кеткен жол эмес. Пайгамбарыбыз Меккеден Мадинага жол тартат экен.
пайгамбарыбызды Мекке мушриктери, Курайш мушриктери өлтүрүүгө камынып, пайгамбарыбыздын үйүн алдын аңдыганда Аллах Таала мүмкүнчүлүк берген, бул жака ошол хижрат кылганга, Мадинага хижрат кылганга буйрулду. Абу Бакр Сыддык экөө жол тартты. Бирок пайгамбарыбыз ушул жерде көп нерсени сабак алсак болот. Пайгамбарыбыз бир нерсенин себебин аябай катуу карманган, жана ошондой эле ар бир нерсенин планын өз ордуна койгон. Мадинага кетүү үчүн түндүк тарапка карап басыш керек эле. Бирок пайгамбарыбыз түштүк тарабына карап басты. Түштүк тарабында ошол азыркы биз бара турган жерде Саур деген үңкүргө барып жашынган. Ушул жерде 3 күн бою күткөн. 3 күн бою пайгамбардын аркасынан издеп жөнөгөндөр. Алар жолун тосом деп алдынан аракет кылгандар үмүтсүз калсын. Тагыраак айтканда алардын изи тынчысын деп түндүк тарапка басып, тагыраак айтканда Мадинага кете турган жолго эмес, Мадинага тетири болгон жолго басып туруп, 3 күн бою Саур үңкүрүндө пайгамбарыбыз жашырынып жатты. 3 күндөн кийин, андан кийин Мадинага карап жол тартты. Из сууп, көпчүлүгү үмүтүн үзүп, пайгамбарыбызды ушул Мекке Курайштары таппай калдык деген ойго келерге жакын болгондо, андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жолго чыкты. Билесиздер, кафырлар, дин душмандары ислам нурун башынан бери өчүрүп салууга аракет кылып келет. Азырга чейин аракет кылат. Пайгамбарыбызды дагы пайгамбарыбыз Аллах Тааланын буйругун толук жеткирип бүткөнгө чейин биз токтотуп калайлы, жок кылып салайлы деген аракети болгон. Пайгамбарыбызды өлтүрөбүз деп өкүм чыгуусу, алардын аракет кылуусу, алар исламды башынан эле жок кылып салуу. Астасилу хадраахум деп түбүнө жетебиз. Арабчадан кыргызча которгондо ушундай деген маани, түбүнө жетебиз, жок кылабыз деген ой болгон. Бирок Аллах Таала ал нерсени каалабады, бизге чейин ислам жетип келди. Пайгамбарыбыз Абу Бакр Сыддык экөө Мадинага карап хижрат кылганга жетишти. Хижраттын жолунун бириси бул Саур үңкүрү. Саур үңкүрүн дайым келген ажылар, умрачылар, же болбосо жөн бир зыяратка келгендер дагы ушул жака дээрлик адат болгон. Бул жерге келинет. Анткени бул жака келүүнүн себеби ислам кандай бир эмгектер менен тараган, жана пайгамбарыбыз кандай бир аракеттер менен, кандай эмгектер менен тараткан, ошону бир сыйра көрсөтүп өтүү, сабак кылып өтүү. Анткени ислам жөн эле үйдө жатып алып келген эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аят түшкөн, үйдө отуруп алып чакырып сахабаларга үйрөтүп коюп эле динди таркаткан эмес. Балким пайгамбарыбыз ушул жолдо канчалаган түнсүз уйкулар кеткен, канчалаган кыйынчылык, ачарчылык, канчалаган бир оорууну башынан өткөргөн, канчалаган бир коркунучтарды башынан өткөргөн. Тагыраак айтканда пайгамбарыбызды көзүн тазалоо үчүн канчалаган аракеттер болгон. Ошондой коркунучтардан өтүп, пайгамбарыбыз исламды бизге жетип келишине себеп болуп, сахабаларга толук түрдө жеткирген. Жана жеткиргенде Аллах Таала аят түшкөн: "Ал-яума акмалту лакум динакум ва атмамту алейкум ни'мати ва радиту лакум ислама дина" деген аят түшкөн. Бүгүн силерге динди толук кылып бердим, жана силерге исламдын дин болушун кааладым, жана силерге арналган неаматтарымы, тагыраак айтканда ислам шарият неаматтарын толук кылып бердим деген. Эми бул толук динди кайрадан дагы толукташка эч кандай кажет жок. Пайгамбарыбыз кандай түшүрсө, кандай жеткирип берсе, ошону эле өзү жетиштүү. Ошондой кылып ибадат кылсак, иншалла Аллах Тааланын алдына барганда биз ийгиликке жетебиз. Ал эми толуктап динге башка бир нерселерди киргизип салуу Аллах Тааланын бул аятына каршы келет. Биз силерге динди толук кылып бердик деп Аллах Таала айткан аятка жок, биз дагы толуктайбыз дегендей кылып бир туура эмес иш жасап күнөөкөр болуп калабыз. Мына ошондуктан дин толук, ар бир нерсе ачык. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Ал-халалу баййинун вал хараму баййинун". Аллах Таала уруксат берген адал нерселер дагы ачык айкын, Аллах Таала тыйып салган арам нерселер дагы ачык айкын. Жана ошол нерселерди
кайсы нерсе тыйылган экен, кайсы нерсе тыйылбаган экен деп изилдештин, толукташтын кереги жок. Болгону окуп билип, Куран аяттарын жакшы түшүнүп, хадистерди жакшы түшүнүп, ошол шариатка тиешелүү болгон өкүмдөрдү түшүнүү өзү жетиштүү иншалла. Ал эми жаңы бир философиялык жол менен, же болбосо бир кайсы бир эмоция менен кошумчалоо бул кылган эмгекке эч кандай майнап чыкпаган аракет кылуу болуп эсептелет. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Ман ахтаса фи амрина ма лайса лаху фахуа раддун" деген. Кимде ким биздин ишибизде, биздин динибизде жок нерсени пайда кылса, ал нерсе кабыл кылынбайт, өзүнө кайтарылат, кабыл кылынбайт деген. Ошого кандай гана аракет болсун, кандай гана бир өзү ибадат деген ой болсун, бирок шариатта жок ибадат же шариатта жок бир амал аткарылса диндин ичинде, бул нерсе кыяматта кабыл кылынбайт. Кыяматта кабыл кылына турган нерселердин бардыгы ал пайгамбарыбыз жеткирип кеткен динде көрсөтүлгөн нерселер гана. Сооп ишти кылыш дагы оңой эмес. Сооп ишти кылыш үчүн дагы жакшылыктын бардыгы сооп эмес, туугандар. Ал үчүн эң чоң эки шарт бар. Биринчи шарты бул Аллах үчүн гана аткарыш керек. Албетте сөз мусулмандар арасында кетет. Ал эми мусулман эместердики кабыл кылынбайт амалы баштан эле. Мусулман адамдардын амалы кабыл болуш үчүн, ибадаты кабыл болуш үчүн, кыяматта соо боло турган бир жакшылык иши кабыл болуш үчүн эки шарт сөзсүз түрдө зарыл. Шуну бир жаттап алыңыздар, башкаларга дагы үйрөтүңүздөр. Биринчиси ыхлас болуш керек. Аллах үчүн гана кылынган амал кабыл кылынат. Кимде ким башка нерсе үчүн кылса кабыл кылынбайт. Бул бир. Экинчиси, жана айткандай эле, Аллах көрсөткөн, пайгамбары саллаллаху алейхи вассалам көрсөтүп иш жүзүн аткарып кеткен, тагыраак айтканда шариятыбыздын ичинде бар болгон амал болуш керек. Ушул эки шарт сөзсүз түрдө зарыл. Буга далил катары айта турган болсок, биринчиси, ыхлас болбосо кабыл кылынбайт. Ага мисал, кимде ким намаз окуду, бирөөнүн көңүлү үчүн кабыл кылынбайт. Кимдир бирөө садака кылды, элге көрүнүш үчүн кабыл кылынбайт. Кимдир бирөө бирөөнү сыйлады, корккондук үчүн кабыл кылынбайт. Кимдир бирөө умра амалын аткарды, көрүнүш үчүн кабыл кылынбайт. Кимдир бирөө илим окуду, өзүн көтөрүш үчүн кабыл кылынбайт. Кандай гана жакшылык иш болсун, Аллахтан башка үчүн кылынса кабыл кылынбайт, балким күнөө болуп эсептелинет. Бардык иш сооп алуу үчүн Аллахтын ыраазылыгы үчүн гана аткаруу зарыл. Ага Аллах Таала Куранда айткан: "Ва ма умиру илля лиябудуллаха мухлисина лахуддин". Алар мусулмандар бир гана Аллах үчүн гана ибадат кылууга, ыхлас менен ибадат кылууга жана ошол шариаттын чегинде ибадат кылынганга гана буйрулду. Жана хадистен айта турган болсок, пайгамбарыбыз айткан: "Иннамал а'малу бинният", албетте иштер ниетке жараша бааланат деп. Кандай гана иш болсун, аны аткаргандан алдын кылынган иши ниети кандай болсо, ошого жараша бааланат. Буга түшүндүрмө айта турган болсок, пайгамбарыбыздын убагында дагы бир ушундай окуя болгон. Пайгамбарыбыз Меккеге хижрат кылганда, пайгамбарыбыз менен бирге аркасынан бир-бирден же топ-топ болуп алып Мадинага хижрат кылыш сообу өтө чоң болгон. Кимде ким хижрат кылган болсо, бул пайгамбарга жардам, Аллахтын динине жардам, тагыраак айтканда Аллахтын элчисине жана Аллахтын динине жардам болуп эсептелип, улуу сооп болгон. Ошол убакта көпчүлүк сахабалар Меккеден Мадинага карап хижрат кылган. Пайгамбарыбыз хижрат кылып кеткенден кийин. Ошолордун арасында жөн байлыкка жетүү үчүн же болбосо бир дүйнөлүк бир максаттар менен дагы хижрат кылгандар болгон. Ошолорду пайгамбар саллаллаху алейхи баса белгилеп айткан: кабыл кылынбайт деп. Азыр биз Аллах насип кылган болсо, пайгамбарыбыз хижрат кылгандагы биринчи токтогон Саур үңкүрүнө келип токтодук. Мунабул алдыбыздагы тушта турган мынал бизде тоо деп дагы аталышы мүмкүн, кичинекей тоо. Ошонун баш жагында Саур деген үңкүр жайлагышкан.
Иншалла азыр жерге түшкөндө ылдыйдан да бир сыракка баргылабыз. Түшөбүз 10 мүнөт же 15 мүнөттө кайра автобусга отурабыз. Муну автобустан алыс кетпеңиздер. Кайрадан иншалла жолду улайбыз. Салам алейкум.